Периштенин көз жашы, чыгарманын аягы. Асия куду кино көргөндөй тиктеп турду. Дирилдеген денесине ээ боло албай жатты. Ак көйнөк кийген кыздын көзүндөгү жаш, Айдардын андан качып машинасына отуруп жөнөп кеткени, Эрнисттин машинанын артынан чуркаганын көрүп турду. Андан соң Айдардын үрпөйгөн досторун, нес болуп босогодо туруп калган колуктусун, анын жанындагы бойлуу, чырайлуу кызды башын мыкчыган Эрнистти көрдү. Мен кылдым, бүгүн жолуктурбашым керек эле. Анын мүнөзүн билип туруп эмнеге алып келдим? Акмакмын мен деп жатты Эрнис. Бекзат, уулум, жүрү машинаңа отур, аркасынан баралы. Бир нерсе болбосун. Кызым Аруке, сен Айгеримдин жанында кал. Тапсак кабар беребиз. Силер да издешкиле, деди ал уулунун досторуна. Бир гана селейип турган Асияга сөз таба албады. Куп-куу болуп турган аялдын жанына келди да көзүнө тынчсыздана карады. Сен кандайсың, деди. Дал ушул кезиндегидей кыялбаган бир жакындык менен абалын сураганы өзүнө келтирди көрүнөт. Мен жакшымын. Мен бул жерде калайын, сен артынан бар, бизге кабар бер, деди ал араң күбөрөп. Эркектер тез эле машиналарына отуруп жөнөп кетишти. Бирок таба алышкан жок. Эч жерден таппай коюшту. Сиз эмнеге келдиңиз, я? Бир күн же бир саат кеч келсеңиз болбойт беле? Эмне үчүн бүгүн келдиңиз? Деди Айгерим бөлмөдө селейип турган аялга. Аял эмне дээрин билбей артка кетенчиктеди. Сиз бардыгын кыйраттыңыз. Өз уулуңузга тырмактай жакшылыгыңыз тийген жок. Эми да жашоосун астын үстүн кылуу үчүн келдиңиз. Жек көрөм. Айгерим, деди Асман ага жалбара карап. Силер эч нерсени түшүнбөйсүңөр. Мен бул күндү 14 жашымдан бери күткөм. Биз бул күнгө бир күндө келип калган жокпуз. Мен сүйгөн адамыма кадамдап жеттим. Эми жеттим дегенимде. Чындыгында Айгеримдин арманын було турган экөө кайдан билсин? Жүрөгү от болуп күйүп жатканын ким билмек? Ар биринин тозогу өзүнүн көөдөнүндө гана жашайт эмеспи? Айдар эртең менен ойгонду. Кимдикинде кайда жатканын түшүнө албай турду. Даң. Кимдир бирөө башына барскан менен чаап жаткандай кеңкирейт. Акырындан эсине келе баштады. Бир күн бою жалгыз отуруп алып ичкенин, анан телефонун карап отуруп Аделя деген жакын сырдашкан дос кызынын номерин тергенин билет. Анткени эркек досторуна чалса, атасы таап алат деп ойлонуп жатканын эстеди. Акырындап андан аркы окуяларды эстеди. Айгерим. Жүрөгү мыкчыла түштү. Ак көйнөк кийген Айгерим, болбой калган тою, аны тиктеп турган кубарган аял. Жок, андан аркын эстеп кереги жок. Суу ичкиси келди. Ошол учурда Аделя кирип келди. Уйкучу, тур эми. Суу берчи. Суу ичти да кайра жатып алды. Турбайсыңбы? Жок, сен жумушка кеткенден кийин турам. Бир адамдын жүзүн караганга алым жок. Айдар, сен такыр ичпечү элең эмне болду? Алаамат болду. Жашоом ордунан коңторулуп кетти. Акыр заман келди, бардыгы болду, досум. Айгерим, эмне болот? Билбейм, эч нерсени билбейм. Макул анда. Мен жумушка кеттим, мына ачкыч. Өзүңчө калышың керек окшойт, жакшылап ойлон. Рахмат, мени көргөнүңдү эч кимге айтпа. Макул. Жалгыз калды. Туруп муздак душка түшүп кофе ичти. Башынын кеңкирегени азайганы менен жүрөгү ооруп жатты. Көкүрөгүндө эч нерсе жок калгандай туңгуюк. Эмне мынча бошодум? Ал кайсы бир күнү келерин билген жок белем. Билгем, бирок ал эч нерсе болбогондой алдымда турду. Ансыз өткөргөн 26 жыл болбогондой, эч күнөөсүз адамдай чыга калды. Кызык, ал мага эмне демек? Балким, кечир демектир. Кечир демек, бир нерселерди айтмак. Албетте, анын себеби да бардыр. Бирок баласын таштап, эч кылчайбай кеткен энеге бул дүйнөдө кечирим барбы? Себеби болушу мүмкүнбү? Эч нерсе болбогондой ушунча жыл жалгыздыкта өлүп кайра тирилип, апа деп жатып, апа деп туруп жүргөнүмдү сезбегендей жөн эле келиши керекпи? Менин сагынганым, күткөнүм, үмүтүм. Кофе сууду. Дал ушул учурда гана Айдар апасын ушунчалык жакшы көргөнүн, билбесе да, көрбөсө да, көкүрөгүнүн тереңинде жек көрө албаган адам экенин сезди. Көрсө,
Ал Арукеден да атасынан да мурун апасын сүйгөн экен. Апасы баласын кандай сүйө алса, андан да 1000 эсе ашык сүйүптүр. Канчалык сүйсө, ошончолук ызасы ашып жатканын да сезди. Алсыздыгына жини келди. Айдардын өзү менен өзү күрөшкөн жашоосу ушинтип башталды. Күнү кечке Аделянын үйүндө жатты. Кечинде чыгат да ичимдик ичет, күндүз уктайт. 5 күн болгондо Аделянын жаны кашайды. Асмандын телефонун таап, агасы тууралуу кабар берди. Эч кимге айтпай кел деди, даректи берип жатып. Эшиктин коңгуроосунан башы сынып кетчүдөй болуп кетти. Айдар араң туруп эшикти ачты. Алдында Асман турган экен. Көргөн көзүнө ишенбей туруп калды. Сенби? Айдар байке? Кебетесин көрүп Асман ыйлап жиберди. Ыйлаба, эмнеге ыйлайсың? Кебетеңди карачы, сел-саякка окшоп калыптырсың. Мен азыр. Бир аздан кийин Айдар менен карындашы столдо отурушту. Унчугушкан жок, жөн эле отурушту. Айдар байке, Аруш эч нерсе дебечи. Айгерим, Айгерим, макул, мен күнөөлүүмүн. Бул теманы жабалы. Негизи мен үйлөнбөшү керек болгон адам болчумун. Өзү такыр түшүнбөй койду. Тагдырың мени менен байланышпаганына шүгүр кылсаң да, андан аркы жашоосун улантсын. Сенин дагы иштериң көп, мага убактыңды коротпо. Сенчи? Менби? Менде бир нерсе калды дейсиңби? Сен айткандай сел-саяк болом. Айдар байке, башым ооруп жатат, Аруш. Эч нерсе тууралуу сүйлөшкүм келген жок. Билесиңби, эгерде менин апам тирүү болгондо, анын таштап кеткенине да кайыл болмокмун. Бир эле жолу келип чачымды сылап, бир жолу жүзүмдөн өпкөндө 1000 шүгүр кылмакмын. Апам эс тартканы чачымды тараган жок. Дайыма Айжандыкын тарап өрүп берчү, меникин тарачу эмес. Бала кезде апам чачымды тарап өрүп берсе деген эң чоң кыялым боло турган. Бүтүндөй бакыт ошол колдордо, тарактарда болгондой сезилчү. Бакма экенимди билгенде балким өз апам табылып калар дедим, бирок андай болгон жок. А сенин апаң тирүү, сага келди. Келбесе андан да жакшы болмок, Аруш. Аны актаган жокмун, Айдар байке, бирок бир чындыгы бар болсо керек. Сен минтип качканыңдан эч нерсе өзгөрбөйт. Атаң жиндүү болуп калды. Айгерим. Айдар карындашын карап жылмайып койду. Кайсы бир учурда Айдар сооротчу, акылын айтчу, ал үчүн бул дүйнөнүн болгон жүгүн көтөргөнгө, болгон маселесин чечкенге даяр эле. Азыр карындашынын көздөрүнөн дал ошону көрдү. Жан далбастап, бир шоола болсо да жан дүйнөсүнө киргенге аракет кылып жатканын сезди. Аруш, баары жакшы болот. Сен капа болбочу. Атама да айт, менде баары жакшы. Болгону өзүм менен өзүм калайын. Ичимде бир чоң ыза бар. Аны жеңмейинче эч нерсе кыла албайм. Ал сени жеңип кетсечи, канча күндөн бери баш көтөрбөй ичип жатыптырсың. Кет, Аруш, сенин толтура маселең бар, деди. Жалгыз Караан келе жатты. Алсыз болчу. Улам токтойт, кайра илгерилейт. Жолдун аягы көрүнбөгөндөй. Акыры темтеңдеп келди да эшикке жакындады. Эшикти ачып тааныш босогодон аттады. Атасы уйкусуз короодо басып жүргөн экен. Тиктеп калды. Уулун көрүп эрнис чуркап келди. Айдар, уулум. Ата. Оозунан арак буркурайт. Алсырап бүткөн экен. Теңселип турганында башын жөлөй калды. Баласын керебетине жаткырды да башын чайкай турду. Айдар ойгонуп өз үйүндө жатканын билди. Атасы бир нерсе кылып жүргөнүн кыймылынан туйду. Бөлмөсүнө келип баш жагына отурганда көзүн жумуп алды. Болду эми жигит, акылыңа кел. Ата, сен таап алып келдиң, Жок, өзү келди. Жашоомду түпкүрүнөн кыйраттыңар. Экөөңөр мага бир күндө бактылуу болууга уруксаат бербедиңер. Эрнис баласын жулкулдатып өзүнө каратты. Мени кара, сага башында айткам, мен күнөөлүү болчумун. Асия менин күнөөмдүн курмандыгы. Ал сүттөй акпы эмне? Турмуш бизди өзү жазалады. Сен Кудайдан да кыйын болуп кеткен жоксуң, балам. Бир жолу айтканын ук, балким аны түшүнөрсүң. Бир жолу угуп көр. Жок, деди Айдар. Айдар көкпет эле. Канча адам айтса да болбоду, жүрөгү жибибеди. Турмушка кайта баштады, бирок Айдар эмес, анын көлөкөсү сымал эле. Жумушуна барат, кайра келет. Эч ким менен сүйлөшпөйт. Мурунку жайнаган көз карашы азыр тоңуп калган. Муздак, кайдыгер карачу болду.
Балдар үйүндө Арукеден ажыратып коюшканда дал ушул абалда калган. Өзү менен өзү эле. Ошол күндөрдө ага кат келди. Апасы жазган экен. Атасы эртең менен колуна карматты да үн катпай чыгып кетти. Алгач тытып ыргытып жиберейин деген. Бирок колу барбады. Катты жарым сааттай тиктеп турду да, акыры колуна алып ачып окуй баштады. Айдар, уулум. Уулум дегенге укугум жок экенин билем. Бирок баары бир уулумсуң. Канчалык баш чайкасаң да мен сени жарык дүйнөгө алып келген апаңмын. Туура, мени кечирбейсиң. Мүмкүн эмес. Негизи мен кечирим сураш үчүн деле келген жокмун. Өмүрүмдүн акырында арманым калбасын деп сени бир көргөнү келдим. Алыстан эле көргөнүмө ыраазы болмокмун, бирок эрнис болбой койду. Ошол күнү сени айкөл, мээримдүү экениңди айтып жетелеп барды. Тоюңду байкабастан бузуп алдым. Балким сени жана колуктуңду бактылуу болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраттым. Мына ушуга аябай өкүндүм. Турмуш мени сындады. Баарыбызды сынады. Мен сени таштап кеткенде болгону 22 жашта болчумун. Сулуу элем, жаш элем. Эркектердин таландысында кала турган болгонумда бир адам жолумдан чыкты. Эгерде Абдул жолукпаганда мен эмне болот элем билбейм. Бир гана ошол адам бул дүйнөдө мага адам катары мамиле кылды. Аял болгонду аны менен жашап үйрөндүм. Аздектелген адам болуу кандай экенин ошол адам аркылуу билдим. Кеп ал алып берген алтын күмүштө эмес эле, балким ошондодур. Бирок андан да кымбаты, мен ал адамдын жанында эч ким кире алгыс темир сепилдин ичиндегидей корголуу элем. Сүйүктүү аялы болдум. Сени жана өткөнүмдү унутканга аргасыз болдум. Абдулга мурун турмушка чыкканымды жана балам бар экенин башында айтсам болмок. Кийин кеч болуп калды. Көңүлүн оорута албайт болчумун. Өткөнүмдү чийип салып, сүйүктүү аял болуп жашоо оңой болчу. Бирок чийилбейт тура. Көзүңдү жумуп, кулагыңды жаап, жан дүйнөңдү тумчулап салсаң да өткөнүңдү унута албайсың. Сенин көкүрөгүңдө мен ар дайым кандай жашасам, сен дагы менин жан дүйнөмдө ошондой жашадың. Сен мени унута алдыңбы? Унута алсаң көкүрөгүңдө болбосом, келгенимди мынчалык оор кабыл албайт элең. Сонун жигит болуп чоңойгон экенсиң. Сени атаң экөөбүз чоңойткон жокпуз. Эч качан жаныңда боло албадык. Бул жолу да жүрөгүңдү канаткандан башка эч бир жардамым тийбеди. Бүгүн ата энеме барам. Кайсы бир жылдары сендей кызым жок деп тирүү кызын чийип салган атама барам. Мен аны бүгүн кечирдим. Кечире албайм деп ойлогом, бирок кечирдим. Кайсы бир күнү сен дагы мени кечирип каларсың. Мен сени ар дайым күтүп жашаарымды бил. Кош. Катты окуду. Чыңалып турган денеси бошой түшкөндөй болду. Кетсе кетсин, эмне болсо ошол болсун деди ичинен. Кечинде атасы жумуштан келди. Өңү, көздөрү нурсуз болуп соолуп жаткан уулуна боор ооруп тиктеп калды. Асия эртең кетет, деди ал ооруш күрүп. Кетсе кете берсин. Сен баары бир адилетсиздик кылып жатасың, балам. Бир аздан кийин Айдар туруп келди. Ата, эртең канчада кетет? Учагы саат таңкы 6-да. Мага дарегин бер, деди Айдар. Апасы жаткан мейманкананын дарегин алды да жөнөп калды. Жолугушум керек, деди ичинен. Мындан башка жолу апасы менен жолугуп сүйлөшүүсү мүмкүн болбой каларын сезип турду. Асия кийим кечесин даярдап бүтүп чай ичип жаткан. Капысынан эшик тыкылдады. Ким болушу мүмкүн деп таң кала түштү. Эшикти ачканында маңдайында кепка кийген узун бойлуу жигит турган экен. Сиз кимсиз деп аратып жигит көзүн көтөргөндө уулу Айдар турганын тааный койду. Оозуна сөз келбей бири-бирин тиктеп туруп калышты. Мезгил экөө үчүн токтоп калгандай сезилди. Кирсем болобу, деди Айдар, көз карашын араң кармап. Асия үн каткан жок. Боюн качыра жол бошотту. Мейманкананын конок үйүндө эне бала үн сөзсүз отурушту. Айдардын ушунчалык көп сөзү бар болчу. Жылдар бою жыйылган суроолору бар эле. Эч бири башына келбеди. Алдында турган арык чырай сулуу аялды тиктеп отура берди. Асия ден дароо, эмне дээрин билбейт. Кат жазыптырсыз, өзүңдөн угайын дедим. Эмнени? Мен эмнеге таштадың? Эмне үчүн ушунча жыл бир кайрылган жоксуң? Мен катка жаздым, уулум, деди Асия араң сүйлөп.
Менин бүтүндөй жашоомо болгон жоопкерчилигиңди ушул алакандай баракка гана батырдыңбы? Айдар, мен сени канча күттүм билесиңби? Келбесиңди билсем да үмүтүм үзүлбөй канча күттүм. Балдар үйүндө калдым, үшүсөм үстүмдү жапкан, капа болсом башымдан сылаган адам бул кең дүйнөдө жалгыз калдым. Сен кенедей бала үчүн дүйнөдө жалгыз калган кандай болорун билесиңби? Мени бул жарык дүйнөгө алып келгенден кийин жоопкерчилик сезишиң керек беле? Негизи мен кең дүйнөдө жалгыз калган кандай экенин эң жакшы билем. Мен да жалгыз калдым, аргасыз калдым, жаш болчумун. Мындай болорун кайдан билдим? Кийин эмнеге келген жоксуң? Деди Айдар. Кийин балам бар экенин айта албадым. Мага ушунчалык ишенген адамдын ишеничин сындыра алган жокмун. Андай болгондо да Абдул мени кое бермек эмес. Ал өлкөдө башкача жашоо, сен аны түшүнө албайсың. Анда эмнеге келдиң? Мен эми сени жүрөгүмдө көмө баштаганда кайра жараатымды сыйрытыш үчүн келдиңби эмне? Мен жалгыз калдым, уулум. Демек жалгыз калганда бир уулуң бар экени эсиңе түштүбү? Сен мени эстеш үчүн жалгыз калышың керек беле, Мен сени унута албагандыктан келдим. Сени унуттум деген күндө да унута албадым. Эгер унута алсам, өткөнүмдү чийгенге эрким жетсе Кыргызстанга келбейт болчумун. Келдиң, эми эмне болот? Тынч өлөм, сени көкүрөгүмдө сактайм. Жинденгенде атаң окшоп каштарың кыймылдап кетээрин жылмайып эстейм. Жүзүңдөгү мээримиңди элестетип уктап, элестетип ойгоном. Бул өлөрүмө чейин жетет. Мен бактылуумун. А мен бактысызмын. Сага бул эч нерсе эмеспи? Баары жакшы болот, балам. Айгерим сени жакшы көрөт экен. Демек кечирет. Балдарың болот, сен жакшы ата болосуң. Атаң экөөбүздүн катабызды кайталабайсың. Айдар ордунан турду. Кетесиңби? Ооба. Кофе ичелиби? Деди Асия. Үнү ушунчалык башкача эле. Уулунун жүрөгү селт этип кетти. Эч качан айрылышпагандай, эч нерсе болбогондой жай сунуштаганы да таң калтырды. Үнсүз баш ийкеди. Ошол түнү эне бала уктаган жок. Кофе кайнатып ичишти, сүйлөшүштү, кучакташып ыйлашты, армандарын, таарынычтарын айтышты. Учак убактысы жакындап калганда Асия ордунан турду. Такси чакырайын? Жок, мен эле жеткирем. Чемодандарын салып үнсүз кетип бара жатышты. Айдардын жүрөгү туз куйгандай ачышып жатты. Жүрөгү дал кичине кезиккен кезиндегидей коркунучтан тез-тез согуп жатты. Энеси билеттерин тапшырганга бет алганда чыдабай кетти. Кетпе, мени кайра таштабачы. Сен мага керексиң. Азыр чоңойдум, бирок сен мага 4 жашымда кандай керек болсоң ошондой керексиң. Мен сени кечирбейм, өмүр бою кечирбейм. Бирок энеге муктаждыгым бар, дал могу жеримде гана сага муктаждыгым бар, деди уулу жүрөгүн көрсөтүп. Уулум, кетпе, деди Айдар. Асия ый аралаш күлүп жатты. Уулу суранып жатат. Айдар кетпе деди. Мындан артык бакыт барбы? Кетпейм, уулум. Сен кааласаң кантип кетип калмак элем. Айдар апасын кучактай калды. Ыйлап, күлүп, экөө кайра таң алдында Бишкек шаарына кайтып келе жатышты. Өз жашоосунда Айдар мынчалык бактылуу болбосо керек. Апаң 1 айга кетсе же 1 жума жок болсо ээңсиреп кетесиң. Ал эчен жыл ошол сезим менен жашады. Өксүгү толукталгандай, ызасы жок болуп кеткендей сезилди. Мына апасы жанында күндө жүзүн жылмайганын көрө алат. Кээде апасы кичине кезиндегидей чачын уйпалап коет. Акырын батынбагандай бул кыймылында сүйүү жатканын сезет Айдар. Мындан артык бакыт барбы? Көздөрү кайгылуу, көз карашы терең. Ушундан уламбы апасы ушунчалык сулуу сезилет. Жылмайганы аяр, назик, куду күлгөнгө акысы жоктой күнөөлүү жылмаят. Эрнисттин чакан үйүндө ага бөлмө-бөл беришкен. Эртең менен туруп апасынын ага арнап бир нерселерди даярдап жатканын сезет. Сезет да жуурканына кирип жылмайып алат. Кээде атасы экөөнүн тиричилик тууралуу кобурашып жатканын угуу андан да рахат эле. Үй бүлө бакыт тура. Жөн эле ушул тиричилик тууралуу сөздөр, идиштердин каңгырашы сонун тура. Эртең менен тамагын ичип алып Айдар Айгеримге жөнөдү. Билет ал аны кечирбейт, балким жүзүн деле көрсөтпөйт.
Бирок баары бир жолугушу керек эле. Айгеримге барасыңбы, деди атасы. Ооба, бүгүн келбесем милицияга кабар бергиле. Анткени колуна тийсем аман чыкпашым мүмкүн, деди Айдар тамашага бургусу келип. Акыры сени кечирет, деди атасы да күлө. Айдар чыгып кеткенден кийин Эрнис Асияга суроолуу карады. Качан айтасың? Билбейм. Апасын нечен жылдан соң тапкандан кийин кайра жоготуп ага канчалык оор болорун билесиңби? Араң өзүнө келди. Бул соккуну көтөрө алабы? Сен анын сырткы күчтүү турушуна алданба, ал экинчи жолкусуна туруштук бере албай калышы мүмкүн. Калбашым керек беле? Эми мен да кетишим керек экенин билем, бирок ал апа кетпе деди. Өмүр бою ушул жеримде өксүк бар, сенсиз бүтүн боло албайм деди. Аз болсо да бүтүн болушун кааладым. Баасы канча болсо да болсун, мен ага карызымдан кутулбай кете албайт элем. Мен уулума карызмын. Эч кимдин энчисине баласына карыз болууну жазбасын. Бул оор жаза, жүк. Мен кете албадым. Билем, кайра эле бул чыккынчылык, пасттык, өзүмчүлдүк, бирок кете албадым. Адам кээде аз көз ирмем үчүн көп нерсеге көз жумат экен. Эми эмне болот? Жашап көрөбүз, сен капа болбочу. Сага айткан жеңил, сени көрүп бир күндө 100 жолу өлүп кайра тирилип жатам. Асия биринчи жолу Эрниске тике карады. Мээрим төгө карады. Баары жакшы болот, ишен мага, деди ичинен. Эшикти ачып маңдайында Айдар турганын көрүп Айгерим селт эте кетенчиктей берди. Алгач киргизбей туруп жүзүнө эшикти жаап салайын деди. Жабайын деп баратып колдору шалдая түштү. Аргасыз үйгө киргизди. Бөлмөгө кирген Айдар анын жалгыз экенин көрдү. Жалгызсыңбы, деди ал. Тайжем базарга кеткен. Кыз терезени тиктеп далысын салып турду. Арыктап кетиптир. Акмакмын мен, бул кызга такыр татыктуу эмесмин. Келе со, Айдар, деди өзүнө өзү. Эмнеге келдиң? Билбейм, жөн эле. Кыз ага жалт карады. Көзүнө толуп турган жаш мөлт этти. Ошол жаш менен кошо жигиттин жүрөгү үзүлүп кеткендей сезилди. Жетип барып кучактамакчы болду эле, кыз чегине берди. Жакындаба, тийбе мага. Сөзүң болсо алыс туруп сүйлө. Сөзүм деле жок, жөн эле келгем, деди жигит шалдайып. Менин сөзүм бар анда. Айт. Кыз жигиттин жанына келди да болгон күчү менен жаакка чапты. Айка, ооруйт бекен? Менин жүрөгүмдү ооруду. Мени куурчак кылып көнүп калгансың, өзүм да күнөөлүүмүн. Күчүктөй артыңдан ээрчип, оозуңду тиктеп, эмне десең ошого макул болдум. Жетишет. Мындан ары куурчагың жок, уктуңбу? Мындан ары мурунку Айгерим жок. Муну ал дагы мээңе киргиз. Кыздын жалтыраган көздөрүн карап Айдар чын эле коркуп кетти. Анткени кызда мурун көрбөгөн бир күч бар болчу. Эмне дээрин билбей калды. Мени түшүн. Апамды көргөндө өзүмдү жоготуп жибердим. Арак ичтим. Көрүнгөн жерде түнөдүм, жок болуп кетким келди. Ошол учурда бир жолу Айгерим байкуш эмне болду деп ойлондуңбу? Ойлогон жокмун, анткени өзүмдү жоготуп жибердим. Дагы да болсо сенин атаң, апаң, жоготуп алган карындашың, а мен экинчи же үчүнчү пландамын. Балким мен планыңда такыр жокмун. Мени күттүрсө болот, мени ыза кылса болот, мени тоюмда таштап кетсе болот, ал эми кечирим сураса болбойт, Качан мен сенин биринчи планыңа кирем? Жок, айтпа, мен эч качан кирбейм. Ошондуктан биздин жолубуз эки башка. Айка, деди акырын. Бир нерсе дей турган болуп барып токтоду. Анын айткан бардык сөзү туура. Бир эле нерсе жаңылыштык болчу. Айдар бул кызды өтө аяган үчүн, ага оордук келтирбөө үчүн, өзүндөгү ыза, өксүк, бактысыздык ага тийбеш үчүн алыс кармачу. Арткы планда калтырганы да аяганынан эле. Жүрөгүнүн эң аялуу жеринде болгондуктан кээде өзүнөн да коргочу. Эми азыр буларды кантип түшүндүрө алат? Селдейип эшик тарапка басты. Кыз анын аркасынан тиктеп турду. Айдардын сөзү түгөндү. Түшүндүрө албай эшикке кол созо бергенде аркасынан кыздын үнү чыкты. Ата болосуң? Я. Алгач эле бул сөздүн маанисин түшүнбөй турду. Аң сезимине жеткенде гана жүрөгү дүкүлдөп кетти. Чынбы? Ооба, 1 айлык боюмда бар. Айдар нес боло оозуна кирбей туруп калды. Каалабасаң алдырып салам. Жиндиго, кантип каалабайм? Мен сени жоготуп алдым деп ойлоп, бул бала биздин үмүтүбүз, жашообуз болот. Алтындарым менен, жүрү бүгүн эле никебизди кыябыз. Атам менен апам сүйүнүшөт.
Жок, биринчи Арукеге чалып сүйүнчүлөйүнчү. Айдар карбаластай күбүрөнүп улам биринин номерин терип баштады. Бул балага туруштук берүү мүмкүн эмес. Кыз кандай ыза болуп турганын унутуп Айдарды кучактай берди. Жинди кыз, деди ал дагы жүрөгүнө бек кысып. Айгерим жигитинин кең далысына башын койду. Бүттү. Эми чындап бардык жаман нерсе артта калды, деди ичинен. Апа, мен дагы уктап калыптырмын. Чайды дагы сиз даярдап. Сен эс ал кызым, дагы далай даярдайсың. А менин убактым тар, анын үстүнө боюң да бар. Айгерим уялыңкы жылмайып чайнекти кармалай берди. Асия келинине жылмайды. Мен Айдарга эртең менен тамак даярдап бергенден кандай рахат алам бир билсең. Жеп жатканын карап канча бактылуу болом. Мен аны мектепке курсагын тойгузуп жөнөткөн жокмун. Тосуп албадым. Жок дегенде азыр жумушка узатып тосуп алып. Ошого да шүгүр. Жүзүн көргөнүмө, бактылуу экенин билгениме, күчтүү инсан болуп чоңойгонун көргөнүмө шүгүр. Сен аны аябай сүйөсүң, Апа, коюңузчу, деп келин уялып кетти. Билем, сүйөсүң. Өз оозуңдан уккум келди. Аны жакшы көр, кызым. Айдар жашоосунда мээрим көрбөдү. Мен да Айдардын атасын аябай сүйгөм. Атамдын каршылыгына карабай качып турмушка чыккам. Ал дагы сүйгөн. Бирок биз сүйүүбүздү, балдарыбызды, очогубузду да коргой албадык. Мен кайсы бир убакта өзүмдү терең урдон куткарып кеттим деп ойлогом. Жокчулуктан, жакырчылыктан куткарып кеттим деп сүйүнгөм. Жылдар бою ушул сезим менен өзүмдү алдап келдим. Көрсө мен Айдарды таштап кеткен күнү өзүмдү кошо жоготкон экенмин. Андан кийин жашадымбы? Билбейм, жашаган сыяктуу болдум. Кээде бактылуу өмүр сүрүп жаткандай сезилчү. Айдарды көп жылдан кийин көргөндө гана эмне жоготконумду түшүндүм. Мен өзүмдү жоготуп алыптырмын. Анын көздөрүн көргөндө жашоодон утулганымды билдим. Көрсө өзүмдү жоготкон экен балам менен кошо. Бакытты алтындан, жакшы турмуштан издедим. Бирок ичимдеги боштук турган эле. Мен башка адамдын жашоосу менен жашаптырмын. Силер биздей жаңылышпагыла, турмушта баары болот. Силер бири-бириңди кармаган колдоруңарды бошотпогула. Эмне болсо да, жаныңды ачытса да Айдардын колун кое бербе. Сен күчтүү кызсың. Мендей алсыз эмессиң. Мен ызама жеңилип басып кетпегенимде балким баары башкача болмок. Эрнис жарым өмүрүн түрмөдө өткөрмөк эмес. Балам ар кимдин колунда калбайт эле. Аруке балким өз апасы менен чоңоймок. Ызага жеңилип берген бир кадамым канча адамга кайгалып келди. Асия көкүрөгүн мыкчый токтоп калды. Азыр эмес. Бир аз убакыт бар, деп жалынып жиберди ичинен. Келини анын абалын байкаган жок. Бактылуу күлкүсү жүзүндө ойноп турган экен. Ичи эзиле түштү эненин. Ылайым ушу бактысы түгөнбөс экен. Кой, Айдар менен атаңды чакыр, чай ичели. Келдик өзүбүз эле, деди Эрнис. Асия экөөнү тиктеп калды. Өтө окшош эле, арык чырай, бойлуу болгону Айдар өзүнө бир аз түспөлдөш. Бакыт ушу тура. Ата баланы чогуу көрүү, окшоштуктарын салыштыруу, кайсы бир жоруктарына күлүү. Канча жыл муну билбей жашаган экен. Асия ордунан туруп баратып теңселип кетти. Эч ким байкаган жок. Дасторконуңар укмуш го, кыздар, деди күлүмсүрөгөн Айдар. Апам даярдады. Ушул учурда баары Асияга тигиле беришти. Ал бир кызыктай абалда турган эле дагы бир кадам жасай турган болуп барып жыгылып калды. Апа, эмне болуп кетти? Айдар, тез машинаны даярда, ооруканага. Асия ушуларды угуп эсин жоготту. Оорукананын чоң коридору. Каршы терши басып жанын коерго жер таппай жаткан баласын Эрнис карап турду. Айтпаса болбойт, мындан ары жашыруу мүмкүн эмес. Айдар, кел отурчу. Эмне болду, ата? Апаң ооруп келген, сага айта албадык. Эч нерсе эмес, айыгып чыгат апам, сен коркпо, ата. Кеп ошондо, балам, апаң айыкпаган оору менен ооруйт. Эмнеге, кантип? Аз гана күн калыптыр, мен да ишенген эмесмин, өзүм врачтар менен сүйлөштүм. Мүмкүн эмес. Мынчалык дүйнө акыйкатсыз болушу мүмкүн эмес. Мен мынчалык бейтаалай болушум мүмкүн эмес, деп ойлоп турду жигит. Атасына тиктеп акыйкатты көрдү. Шалдайып туруп калды. Асия түш көрдү. Жапжашыл болгон жерде туруптур. Алыстан бир адам көрүндү. Жакшылап караса, каза болгон күйөөсү Абдул экен. Кел, деп кол булгалагансыйт. Сүйүнүп кетти күйөөсүн көрүп. Колдорун созуп аркасынан жөнөдү. Артыңды караба, дегендей ишарат кылып күйөөсү алып баратты.
Ойгонуп кетти, көзүн ачып эле тиктеп отурган Айдарды көрдү. Айдар уулум, бул эмне кылганың апа? Кечир, сага дагы адилетсиздик кылдым. Бирок кантейин сенден кете албай койдум. Сага оор болушун билсем да кете албай койдум. Аз күнүм калса да сени менен болгум келди. Күн сайын сени көрүп жашаган мага кандай бакыт болгонун билсең уулум, дагы өзүмчүлдүк кылдым, деп бул жолу Асия араң сүйлөп жатты. Энтиге дем алган апасын көрүп чыдабай кетти, кучактай калды. Сүйлөбө, алың кетип калат, жөн эле колумду кармап жатып турчу. Сен мени кечирдиңби? Апа укта, күч топто. Сен кечирдиң мени, билем, деп күбүрөнүп жатып уктап калды. Ошол убакыттан кийин качан көзүн ачса уулу колун кармап отурат, самайын сылайт, ыйлаганын көрсөтпөйүн дейт, бирок көздөрү кыпкызыл. Акыркы күнү деми оорлошуп калды. Ички туюму менен аз убактысы калганын сезип турду. Эрнисти, Асманды, Айгеримди чакыртты. Ар бириңдин алдыңда күнөөм бар, кечиргиле мени. Бирок силер үй бүлө болуп биримдикте турганыңарды көрдүм, буга да шүгүр. Аруке, сенин алдыңда да апаң үчүн кечирим сурайм. Апаңдын атынан да кечирим сурайм. Биз силерди дүйнөгө жаратканыбыз менен жоопкерчилик ала албадык. Балалыгыңарды колуңардан жулуп алдык. Бактысыз кылдык, кечир. Кызым, атаңды, апаңды, мени кечир. Кечирдим, деди Асман көз жашын сүртүп. Айгерим, каталарыбызды кайталабагыла. Бири-бириңерден оңой менен баш тартпагыла. Айдарым, сени менен гана бактылуу экенин унутпа. Айдар менен Эрнисти жалдырай тиктеди. Бул көз карашта бүт баары бар эле. Ошол түнү Айдар апасы менен түбөлүккө коштошту. Аттиң, апаңдын жөн эле жер үстүндө жүргөнүн билүү сонун тура. Ага ыза болсоң да, жек көрсөң да, тирүү экенин билүү минтип топурак менен сүйлөшүп калганда миң эсе өйдө экен. Апа, бизде баары жакшы. Атам кыйналып жүрөт, бирок сыр билдирбейт. Аруке болсо алтыным, чимирилип жанымда. Айгеримдин курсагы күндөн күнгө чоңоюп жатат. Баса, сен эсебиме которгон акчага чоң үй алдык. Бизге Аруке да көчүп келди. Атам чарбакта сонун гүлдөрдү өстүрүп жатат. Ар күнү ал дагы сага келет. Апа, дагы жаңылыгым бар. Мигранттардын балдары үчүн чакан фонд ачтым. Аларды каржылоо, билимин өстүрүү, кем карчын толуктоо сыяктуу иштерди кылам. Сенин акчаң эми ал балдардын келечегин түзөт. Апа, сен акыркы жолу сурадың го, мени кечирдиңби деп. Мен ошондо жооп берген эмесмин, азыр жооп бергенге даярмын. Мен сени менен сүйлөшкөнү мейманканага бардым го. Дал ошондо мага жаштуу көздөрүң менен тигилгениңде жүрөгүмдөгү баардык муз эрип кетти. Мен сени кечирим сурай элегиңде эле кечиргем. Менчелик апасына сүйүп күткөн бала болбосо экен. Ар бир адам жаңылат, жолун таппай калат, сен жолуңду таппай калдың. Мага келе турган жолуңду жоготуп алдың. Бирок мени эч качан жүрөгүңдөн чыгарбаганыңды билем. Жылдар бою муну сезип жүрдүм. Мен сени жакшы көрөм, тынч укта. А мен дагы келем. Эгерде келбей калган болсом да таарынба, анткени сен кайда болсом жүрөгүмдөсүң. Төрөткана. Гүл көтөргөн Айдар кубанычы койнуна батпай турду. 3 күн мурун ал кыздуу болгон. Айдар байке, артына кылчайып Аруке менен атасы турганын көрдү. Экөөнү чогуу көрүү кандай сонун. Аруке болгону атасын эч качан ата дей албады. Алгач үйгө көчүп келгенде ага ким деп кайрыларын билбей жатканда Эрнис өзү аба дей беришин айткан. Сулайман атаңдын ордун мен эч качан толтура албайм. Мени ата деп айта албай жатканыңды да түшүнөм. Чындыгында ата ар дайым жанында болгон, колдогон, керек болсо чымындан да коргон адам болушу керек. Мен анта албадым. Мени аба десең жүзүңдү күндө көрсөм ошол жетиштүү болот деген эле. Экөөнүн чогуу жүргөнүнө да шүгүр. Энтиге чогуу келишкен экөөнүн жүзүндө да толкундоо бар эле. Айдар менен Айгерим бир аздан кийин колундагы кичинекейди көтөрүп чыгышты. Эрнис менен Асман карбаластай наристеге умтула беришти. Мына небереңиз, ысымында сиз коюңуз, деди Айдар жылмайып. Чоң ата чүрпөнүн жүзүн ача берди. Күн нурунан көздөрүн ача албай жатып араң ачкан наристе чоңдорду баам сала тиктеп калды. Асия, сенин ысымың Асия болсун, деди Эрнис каргылданып. Айдар менен Асман бири-бирин тиктеп калды. Көздөрү менен сүйлөшүп атасынын абалын түшүнүштү. Дүйнөгө дагы бир периште келди. Ата энесинин сүйүүсүнө толгон, үмүт алып келген дагы бир наристе келди. Ылайым периштелер ыйлабасынчы.